1941 17 ноябрь. Бул дата кыргыз кинематографиясы үчүн орду чоң. Анткени дал ушул күнү Фрунзеде кыргыз фильм киностудиясынын пайдубалын түптөгөн хроникалык даректүү тасмалар студиясы ачылып, алгачкы жолу Советская Киргизия аттуу кинохроника тартылган. Кыргыз киносу жаралган учурдан тарта легендарлуу чыгармалар тасмага тартылып, экрандаштырыла баштаган. Актерам везет больше. Нас видит зритель. Мына ошол биринчи кыргыз тасмасы тартылган күндөн тарта коомду агартуу иштери кино аркылуу дагы жүрүп келет. Андыктан бул тармакты өнүктүрүү учурдун талабы болууда. Бирок тилекке каршы азыркы тапта кыргыз киносунда сапатка эмес санга көбүрөөк көңүл бурулуп жаткансыйт. Көрүүчүнүн сүймөнчүгүнө айланган легендарлуу Бакайдын жайыты, Кызыл алма, Караш Саманчынын жолу сыяктуу маани маңызы терең көрүүчүгө улуттук наркты, идеологияны сиңирүүчү тасмалар азайып, бир көрмө жеңил желпи кинолор козугарындай көбөйүүдө. Ең башкысы биз акыркы мезгилдерде бир 15-16 жыл деп айтып коелу, бизде жаңы кино ситуация пайда болду. Бул бизде кино индустриянын түзүлүшү деп айтышыбыз керек. Киностун индустрия деген сөз бул биринчи кезекте көрүүчүлөрдүн, маселен айталык, ар түрдүү катмарына ылайыктуу келе турган фильмдерди жаратуу, ошолордун талабына ылайыктуу фильмдерди жаратуу. Кыргыз кинематографиясынын атагы алыска жетип, кыргыз керемети деген атка конгон учуру 60-70 жылдарга барып такалат. Мына ошол кыргыз кереметин жандантып, бул тармакка жаңы дем берүү максатында президент Садыр Жапаров улуттук киноиндустрияны өнүктүрүү жана Кыргыз Республикасынын кинематографиясын мамлекеттик колдоо системасын мындан ары өркүндөтүү боюнча чаралар жөнүндө жарлыкка кол койду. Бул абдан жакшы нерсе. Biz Турцияны, Өзбекстандын башка мамлекеттердин сериалдарын көрүп атпайбызбы? Бирок өзүбүздө да ошондой сериалдар келечекке же болбосо келечекке таалим, тарбия бере турган материалдар болуш керек да. Мейли театрда болсун, мейли кинодо болсун, мейли баягы маданият жагындагы тармактарга ушундай таалим, тарбия бере турган чыгармалар болуш керек да. Жарлыктын негизинде 2023 жылдан баштап жыл сайын Бишкек эл аралык кинофестивалин уюштуруу жана өткөрүү, жогорку билим берүү мекемелеринде кинематография багыты боюнча окуп жаткан студенттерди колдоо максатында мамлекеттик стипендияны уюштуруу, кинематография чөйрөсүн динамикалуу өнүктүрүү үчүн жагымдуу экономикалык шарттарды түзүү тапшырмасы коюлду. Ошондой эле Кыргыз сериал чыгармачылык өндүрүштүк бирикмеси кино фонду түзүлө турган болду. Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык кинематография тармагы республикалык бюджеттин 0,1 республикалык бюджеттин расход бөлүмүнүн 0,1% каржыланыш керек болчу кинематография тармагына. Бирок тилекке каршы экономикалык кыйынчылыктарга байланыштуу ошо толук жүзүндө ошол пунктту ишке ашыруу мүмкүн болгон эмес буга чейин. Азыр эми ушул указда дагы белгилеп айтылып кетиптир. Ошол мыйзамда көрсөтүлгөн берене толугу менен аткарылышы жөнүндө. Жарлыкта жалпысынан улуттук киноискусствону мындан ары өнүктүрүү жана улуттук кинематографияны сапаттуу деңгээлге көтөрүү каралган. Өсүп келе жаткан муунду руханий жана адеп ахлактык тарбиялоодо киноискусствонун маанисин эске алып, бул тармакты мамлекет тарабынан ар тараптуу колдоого алуу башкы максат. Мамлекет башчы ошондой эле маданият, каржы министрликтерине, министрлер кабинетине тиешелүү иштерди белгилүү бир убакытка чейин аткаруусуна тапшырма берди. Мырзайым Жолдошбекова, Адилет Марсбеков, 5 канал.